Ана, урматтуу туугандар, жаштар, кичине машинени абайлап, акырыныраак жүргүлө. Бул жолдор андайга жол бербейт. Сокулукта өрөй учурган кырсык катталып 17 жаштагы өспүрүм каза болду. Сокулук районунун Төмөнкү Чүй айылында жол кырсыгы катталып 17 жаштагы өспүрүм каза болду. Бул тууралуу бүгүн 27 мартта Чүй ЖККБдан билдиришти. Маалыматка ылайык кырсык 25 мартта саат 13:03 чамасында болгон. Ал күнү Mercedes-Benz S180 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу катуу ылдамдыкта келе жатып, рулга ээ боло албай, карама-каршы багытта келе жаткан Chevrolet Aveo үлгүсүндөгү унаа менен сүзүшкөн. Натыйжада Chevrolet Aveo'нун ичинде отурган 49-46 жаштагы жана 7 жаштагы жүргүнчүлөр аймактык ооруканага жаткырылган. Mercedes-Benz S180дин 18 жаштагы айдоочусу Сокулук аймактык ооруканасынын травматология бөлүмүнө жеткирилген. Ал эми 18 жаштагы жүргүнчү алган жаракатынан улам ооруканага жетпей көз жумган. Маалымат булагы Супер KG. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин аты жөнүм Токтогулова Атинай. Ошо кызым азыркы учурда катаракта оорусу менен жабыркап келет. Кызымдын операциясына $5000 суммадагы каражат керек болгондуктан мен сиздерге кайрылып жатам, урматтуу кыргыз эли. Сиздер үчүн 50 сом, 100 сом кичине суммадагы акча болсо, мен үчүн аябай чоң суммадагы акча болуп жатат. Кайдыгер карабастан жардам колун суна кетиңиздер, урматтуу кыргыз элим. Реквизиттердин баардыгы өзүмө караштуу. Банк 1920 Атинай Т жана ошондой баланс кылып салам десеңиздер да болот. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк бар 3798 Орунбек деп чыгат. Ал өзүмдүн иним, ишеничтүү. Ал азыркы учурда стройкада иштеп жатат. Бишкек-Нарын-Торгар-Тунаа жолунда бороон болуп жатат. Бишкек-Нарын-Торгар-Тунаа жолунун 500-544 аралыгында жол жакшы көрүнбөй, катуу бороон болууда. Бул тууралуу Транспорт министрлигинен билдиришти. Аймактык аран номер 957 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери атайын техникалар жардамы менен тазалоо иштерин тынымсыз аткарып жатышат. Каттам бар. Катуу шамалдын кесепетинен айрым оор жүк ташуучу унаалардын бош чиркелерди оодарып, каттам үчүн кыйынчылык жаратууда деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Сереп Медиа. Мурдагы тергөөчү пара талап кылгандыгы үчүн кармалды. Опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча мурда Бишкек ШИИБ тарабынан тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында терс негиздер боюнча кызматтан убактылуу четтетилген Светлов районунун мурдагы тергөөчүсү акча алгандан кийин кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Милициянын укук лейтенантына карата пара талап кылуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында мурдагы тергөөчү милициянын улук лейтенанты жеке кызыкчылыгынын көздөп баюу максатында жаранга кылмыш ишин тергеп жатканын айтып, анын алкагында кылмыш жоопкерчилигине тартам деп коркуткандыгы аныкталган. Бул маселени оң жагына чечүү үчүн $2,5 миң АКШ акчасы өлчөмүндө акча талап кылган. Акчанын 160 миң сому электрондук капчыгына которулгандан кийин кармалып, номер 1 тергөө абагына киргизилди. Буга чейин кылмыш жаза кодексинин 209, 379 жана 337 беренелер боюнча кылмыш иштери козголуп, ал ээленген кызматынан убактылуу четтетилген. Маалымат булагы Сереп Медиа.